айрып урна кыргыттында жаакка кетиштирип бир чаптым дейт. Кыйкырып эле полис деп кыйкырды, милиция келди дейт Түркиянын аэропорттон. Міне дедиле, мына уруп атат дедиле, бул ким атам дедиле дейт. Атаң болсо рас кылыптыр, эмне? Деп анан кетип калды нарага. Ого үйлөнүп сүйлөшүп жадайсың. Ошон үчүн өлгөн жерге көмүлө бер. Эми ошого урун кереги жок тууганым. Өлөбүз 2 метр жер кийсин, жерем сага калбай калат. Ошо менен бир үстүңө макеге түшүп менен жүрөм. Айтат, аялды коркутуп жогол, кет, же болбосо жашабай коем деп коркутуп айтса болобу дейт. Айтып корксо коркпосо туфли менен башыңа бир чабат. Аны өзү билет, аны мен каяктан билем. Азыр катындарга оомат келип калган заман азыр. Катын коркпойт сенден. Шунтип айтсаң коркобу, аны мен билбем сенин катының кандай. А бизде катындар ушундай падыша болуп атат, башка болуп атат, кем прокурор болуп атат. Азыр оомат келген заман катындардыкы. Билбейм аны коркобу, коркпойбу. Арак ичкендер бүгүн ичип, эртең мечитке чыкса, бул туурасында эмне дейсиз дейт. Арак ичкен адамдын намазы 40 күнгө чейин кабыл болбойт. Анткени 40 күнгө чейин арактын таасири денеден чыгып болбойт, бүтпөйт экен. Ал эми 40 күнгө чейин пуф десең билине берет имиш. О гаиштер ушундай айтат, мен билбем. Ушундай кандай экен, бирок ушундай имиш. Бирок бул деген сөз 40 күнгө чейин намаз окубай койсоң боло берет деген сөз эмес. Намазды тилиң булдуруктабай аткан болсо, алхамду десең айта албай калгандай болбой аткан болсоң, окугуну. Ичип алдыңбы? Бирөө келип арам деп айттыбы? Дароо чайканып жуунгуну, намазга чуркап баргыны. Биринчи балык жеп алайын, тазаланайын деген сөз жок. О балык тазалайт деген гап, о жалган гап о. Анан боло берет экен деп күнү эртең менен арак ичип, абетте мечитке барып кайра келип, ал дагы болбойт. Энем кредитке акча алып 2 бөлмө там салдык, эгер арам болуп калса кантип адалдаса болот дейт. Эми силер тооба кылгыла. Тооба кылгыла, кайра ошол нерсеге кайтпагыла. Эгерде инсан билбей кылган болсо тооба кылса, ошол тооба менен бардык күнөөлөр кечирилет. Анан болот экен деп күнөө кылып, кайра тооба кылып, күнөө кылып, тооба кылып, ал оюнчук эмес. Бирок чындап билбей калган болсо, анда тооба кылса Кудайым күнөөнү кечирет. Жаназа намазда бир дуасын айтып, анан салават айтып койсо эмне болот? Эч нерсе болбойт. Анткени жаназа өзү дуа. Асыр менен шамдын ортасында жаназа окуса болобу? Болот. Жаназа намаз асыр менен шамдын ортосунда нафил намаз болбойт. Бирок каза намаз, жаназа намаз боло берет. Асыр менен шамдын ортосунда каза намаз болот, жаназа болот, шам эме нафил намаз болбойт. Жер сатып алып дыйканчылык кылса болобу? Өзү билет, сатып алгандан кийин аны өзү билет. Кааласа дыйканчылык кылсын, кааласа бош койсун, кааласа там салсын. Сен минтип сурагың келсе керек. Жерди арендага алып иштесе болобу деп. Ижарага болот. Ижарага алганда кантип үшүр төлөйсүң? Жерди иштеттиң, 1 тонна буудай алдың. Жерге канча пул төлөшүң керек? Арендага 1000 сом төлөшүң керек. 1 тонна buğdaydan 500 kilo buğday 1000 son bolot. 500 kilo buğday aparıp arendага plataga veresin. Kalgan 9 kança kaldı bu yakta? 950 kilo kaldı mı? Kança kaldı bilmeyim. 900 kilo kaldı, kança kalganı. Oşondan üşürün veresin. Yani icaraga algan adam tapkan dünya, tapkan eginden toluk üşür bermeyt. Oşol tapkan tüşümünün icara akısını çıkarıp hacayenge berip durup kalgandan üşür төлөйт. Alemi жердин ээси Kazayın algan akçasından üşür төлөйт. Misal üçün men jerim var biröge arendaga berip koydum mu? 1000 somduk berdim mi? Men oşondan 100 somun üşürge verem. Uşul fatva. Bizge Jahova degen din kanday ölse musulmandardын мүрзөсүнө коюлабы дейт. Bizde bularga karşı mürzöge koyulbagan jönündө tokton barбы дейт. Jahovanын kübөлөрü bular musulman emes. Bular kapır cemaatlar. Musulman emes.
Биздин мүрзөлөр, мусулмандардын мүрзөлөрү, алар ошо жахабаныкы деп айыл өкмөттөн барып жер бөлүп ошого көмө берсин. Мисалы үчүн бир ит өлүп калса, иттин өлүгүн мазарга коём десе койдурбайбыз го биз. Жок, бул адамдарды гана мусулмандардыкы деп. Ошо итти көмө турган жарга апарып басырып койгондой, жахабалар өздөрүн таап алсын, бирок биздин мазарга тийишпесин. Биз Кыргызстан демократия өлкөдө жашайбыз. Демократия көпчүлүктүн үнү деген сөз. Биздин мамлекетте биздин мусулмандар күмбөзү болсо, ошонун жанында кошунан бир капыр болгон мен каалабайт элем. Туура ал өзү билсин, өлүп кетсин, өзүн өзү өтүгүн төргөсүн, өзүн өзү билсин. Бирок мен да өзүм билишим керек го. Эмне үчүн мен жата турган кабырга бир капырды коюп коюш керек? Алга азап болсо, мага таасир тийсе жакшы болот ошо. Ошон үчүн мусулмандын мүрзөсүнө капыр адам коюлбайт. Баптист болобу, теңирчи болобу, жахабанын күбөсү болобу, айырмасы жок. Түшүндүңөрбү туугандарым? Бул укугубуз биздики. Бул мазар мусулмандардыкы. Христиан өзү барып жана эки жыгачты айкаштырып кагып туруп илип сайып коесун, өздөрүнүн кабыры бар. Жахабаныкы ошо аяк апарып көмсөзү билсин. Только биздикин эмес. Ага токтомдун кереги жок. Ага ошол жалпы мыйзам жетиштүү болот тууганым. Ал биздики. Имам жумадан башка күнү келбейт, эмне кылыш керек, рахмат дейт. Чоң имамга айткыла. Андан чоңурагы бар го, ошого айткыла. Ажы орозо битир боюнча айтып бериң. Кээ бир имамдар өздөрү жеп коюуда, аны текшерген эч ким жок дейт. Текшерет. Ушундай текшерет имамдар. Отчетун берет. Аны сен билбейсиң просто. Анан имамың камбагал болсо, ал дагы ошо камбагалдар катарында жеңге укугу бар тууганым. Имамдын үйү, имамдын курсагы бардыгынан ток болуш керек, ошондо үнү бийик чыгат. Анан имамдыкы пасыраак болсо, үнү дагы пас чыгат. Жаназага барганда андай кылба деп айта албайт. Анткени сени бере турган жыртылган 1000 сомун күтүп отурат ошол жерде. Сен айтып берсе, сен бербей коесуң ошону. Пакет азыраак түйүп коесуң. Ошон үчүн имамдын курсагы ток болуп, эң бай болсо, анан сага туура шарият айтат. Ошон үчүн аксакалдар имамды антип айта бербестен, чөнтөгүн чукулай бербестен имамга пул чогултуп бергиле. Байларыңар жөн эле 5-6тан коюп имамды бай кылып койгула. Имамыңар эң бай болсо, ошондо сөзү жакшы чыгып, силерге туура шарият жетет тууганым. Болбосо эч ким токотпойт аны. Кээ бир жерге барсаң, имамга эт бөлдүрүп аткан, имамга чай ташны куйчу деп аткан, имамды сен деп айтып аткан, бешигин терметип койдуң молдонукун. Сенин неберең менен тең болсо дагы бул молдо. Оозунан Аллахтын сөзү чыгат. Аны сен деп айтпаганы. Беракай, сен кимсиң? Сен бетиңи жууганыңа өзүң 70ге чыктың, 2 жыл болду. Бул балагатка жеткенден бетин жууп келет. Сен алхамдын туура айта албайсың. Бул Куран окуганды билет. Молдон урматтаганды билбейсиң. Сени бир урматтайбы? Сен айылдашың болсо эмне болуптур? Сенин кошунаңдын баласы болсо эмне болуптур? Ал имам. Оозунда каламул Алланын сөзү бар. Ошого молдолорду сен дегениңерди койгула тууганым. Тукумуңан алым чыкпай калат. Үйүңө барака келбейт. Кандайсың деп. Андай болбойт. Сиз деп сүйлөш керек молдону. Төргө чыгарыш керек. Өзү ошо көмөт сени. Ошо жок болсо, эрди катын кошула албай, балаң арам болуп калат. Сен деп сүйлөйсүң. Жаңы келиндер кайната кайненесине жүгүнүш шартпы? Кеңири түшүнүк. Шарт эмес. Эми саламдашыш кичине ийилип койчу эчтеке болбойт. Бирок шарт эмес. Шарт эмес. Жүгүнбөй койсо деле болот. Анан кайнене таарынып калып, өмүр бою өлүп кала турган болсо, кичине ийилип койсун, анда бели сынып калбайт. Баланын малын атасы иштетип жиберсе, төлөш керекпи дейт. Төлөп бериш керек. Пайгамбарыбыздын хадиси бар: "Анта ва малука ли абик." Сен жана сенин дүнүйө мүлкүң атаңдыкы деген сөз. Эгерде атасы баласынын дүнүйөсүн алып алса, ошону уурда деп сотко берсе, сот атанын колун баласы үчүн кеспейт. Ошондой эле атасы баласын уруп өлтүрүп койсо, мисалы үчүн, ошол баласын өлтүрдү, атасын өлтүрүшпөйт. Түшүнүктүү? Ага жаза берет. Бирок башкаларда эмес. Энеси кызыныкын же баласынын буюмун алып кетип калса, баласы сотко жазып уурда деп койсо, уурда дегенде ата-эненин колун кеспейт бул нерсеге. Ошол маселеде. Анан болбосо алса төлөп берсин эгер кааласа, анан баласы ыраазы болсо калсын. Анткени мунун дагы бала чакасы тиричилиги бар.
Бирок ата качан тамак аш өтпөй калып, же болбосо колунан буюм иш келбей калып, өзүн бага албай турган болсо, ал убакта бала багып турганга милдеттүү. Бирок бала камбагал болсо, анда ата-эне баланын үйүнө барып, ошол бала колунан канча тапкан болсо, ошону балдары менен кошулуп жеп, шерик болуп отурганга милдеттүү болот. Cuma namazında 2 rakat, ikinci rakat farz namazı bütköndü. Damla bir ihlasты, ikinci falak, üçüncü Nas сүрөнүн андан кийин Фатиханы окуйт туурабы. Туура анткени ушундай хадистер бар. Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн окуган деген хадистер бар. Бул боюнча биз көп айтканбыз. Анан ушу базоргондук кээ бир молдокелер бар, өзү окуган кетти башканы көрбөйт. Мындай окуса деле болбойт, ондай окуса болбойт. Ханафи мазхабы андай. Ханафи мазхабы биле сен билген жоксуң. Аяк менен 4 китеп топтоп алып, китептерди тизип алып, өзүң келмесен элдерге мактанып, мен мынча китеп окуп атам дейсиң. А китепти окуш керек. Эшикке жүктөп койсоң 2 курушун жүк боло берет. Аны окуш керек, билиш керек. Сен билбесең жок болуп калып элдин бардыгында. Болот тууганым. Шариатта мына ошондой, Ханафи мазхабында дал өзүндө мына ошондой. Эч ким жок жерде сүйлөп астыңа келгенде жибел деп минтип учурашып, ушундайлар мунафик деп коет мындайларды. Айтпайт бетиңе келип, сеники туура эмес деп айтканды билбей. Айтса мына далилин көрсөтүп бересиң. Анан эчке чыгып алып, аны айтып койду да, Ханафи мазхабы ондай эмес, мындай эмес. Sen Hanefi mezhebinde meneni bilesin? Assalamu alaikum, bizdin mınday soruğumuz var. Siz her kimin kol astığınardağıga cevap beresiңер dediniz, uğuşpasa kanday kılavuz elderdi deydi. Çok sen oşo sen emi üyünde tursan, bürönün üyündögü kocaoyun emesin de sen kol astığındağıga. Oşolar uğuş gerek, uğuşpasa terbiyalaş gerek. Apa uzuru öyle koyucu bizdi. Uruş gerek bu soruğa turgandardı. Tertipe çıkırış gerek. Akası yukasını ilger uru öyle koyucu. Andan işteki olup ketpeysin. Terbiyalaş gerek. Bir dostum Amerika'da, Türk. Aytıp bergen balkim internetten gördüңөр. Bir gün deydi. Balamı jaka bir çap koydum deydi. Ukpagandan deydi. Darro milisa çakırıptır deydi. Amerika'da baldarın hukuku degen bar eken milisa keletken anan zor koyup da aldap atıp anan kalıp kaldım deydi. Görse balan ursan milisa gelip senden balan alıp aparıp durup balanı detten koyup özünü kamap koyut eken deydi. Anan dep kaldım deydi. Anan Türkiye'ye kanikul aparıp gelem de anan Türkiye'ye Türk özü. Anan aeroportga düşüp ele apke pasportunu desen balan pasportun berdiler Amerikanski pasport. Ayırıp uruna kırgıttın da acağa gediştir bir çaptım deydi. Kırı böyle polis de kırdı milisa geldi dedi Türkiye'nin aeroporttan. Mine dediler buna urup atat dediler bul kim atam dediler dedi. Atan bolsa ras kılıptır mine. Devana ketip kaldın ara. Boldu Amerikan arkam görsün deydi. Bu Amerikanın buğa kızık bağla. O bizge jaraşpagan bir el. Ne kılasыңар? Ança-mınça balan köçügüne tepişte urup koysa bola veret. Bирок öldürüp koybaş gerek. Urat dese günü urbaş gerek. Adep tartip degen boluş gerek. Kızga kırgıdan tıyuu degen söz var. Oşentip çoğulganbız bardığыбыз ele. Emkillerle kıyğanday bolboyt. Ondoy demokratiya oşolarga nasip kılsın. Kaynejem ayalım ekөөbüzdü ajıraştıram dep bizdin ortabızga düştü bolçu. Men ayalım ekөөbüz kaynejem menen süйлөшпөйбүз ушул туурабы дейт. Эми süйлөшө бергиле. Кайнежелер анча-мынча ошентип алегидай күйөөсү жакшы көңүл бурбай койсо чыгаяктын чыгарышын билбей силерден чыгарып алат аял киши. Дегеле аял кишиге капа болгон эркек эмес. Аял киши эртемен бир нерсени süйлөйт. Анан түштө кайра бир нерсени süйлөйт. Анан кайра кечинде башка нерсени süйлөйт. Аял киши көңүлү гүлдөй назик болот. Сен ушинтип айткансың деп катынына тарынган, эже карындашка тарынган, кыздарга, ургачыларга тарынган бул туура эмес. Катын айта берет, кайра кайта берет. Аларды эркелетиш керек, күлдүрүш керек. Кишини комплимент айтканды билиш керек. Кайнежек адам тарынабы. Бүгүн чыкырылаштандар, есин. Talak sözün açı üstünde aytıp jiberse Allah'a tövbe kılıp buşayman bolsa Allah geçirebi deydi. Emi talak meselesin cevap veriş için erdi katın astığa oturuş gerek. Anan suraş gerek molda kişi. Anan kağızda mınday gelgende de bolboy. Düşüp turganı var, düşpöy turganı var. Düşüp turup bolo turganı var, düşüp bolboy turgandağı bolup kaladi. Oşon üçün talak meselesi kağızdan suralbayt. Gelip erdi katın otursa uğup surap anan bolsa boldu, bolsa boldu dep aytabыз.
Eşektin erkek balasın pıştırıp koysa bolovu deydi. Oşondoy эле koydun eçkinin balasın da deydi. Eşektin balasın kodelek kodik deydi. Koydun balasın koz eçkinikin ulak deydi tuğanım. Bıştırsa bolot. Bıştırsa antkeni kiteplerimizde bıştırgan mal kurmandıkka jarayt deydi. Antkeni tekeler sasıp ketip, koçkolor sasıp ketip eti jıttanıp kalışı mümkün. Oşon üçün kebir maldарды semirtүү үчүн кылып, эгерде коросунда ал мындай эркек букага же кочкорго же жанагыдай мындай бир уруктукка жарай турган эркек эшекке муктаждык болбосо, быштырган болсо ал болот. Бул ал-хадия алай деген китепте белгилүү. Бирок адамды бычкан болбойт. Адамды бычкан арам. А малдарды кебирлерин быштырган болсо дурус. Кээде ушундай да мисалы үчүн маркумга Куран өткөргөнгө акы берилеби, канча бериш керек дейт. Жок, акыны Куранга акы берилбейт. Куран акысы жок. Акыны төлөйм десең өзүңүз сатсаң дагы жетпейт. Сен ойлойсуң, молда келсе 200 сом берип койсом акыдан кутулдум. Жок. Сен ошо молдонун убактысына сен ыраазылык билдирип атасың. Окуп берген Куранына сен үйүңү, дасторконуңу, ошол айылыңы кош сатып берсең жетпейт. Бирок молдон ыраазы кылган жакшы болот. Кара аш жөнүндө дагы айтып коюңчу, биз иштебей койсо кээ-бирлер бизди бахабиз дешет, акыйкаты ким бахабиз дейт. Урматтуу бир туугандар, маркум 3 күнгө чейин ошол жерден союлунган арам. Эле алыстан келген конок болуп, башка ашкана жок болсо анда бир жөн. Жетимдер болсо анда бетер арам болот. Ошону токтотушубуз керек биз. Бул бахабиз сахабиз эмес, биздин Ханафи мазхабынан өзүндө ачык айтылган. Ошол айткан өзү бахабиз. Сизди саясатка аралашат экен деп жатат, мен башкалар менен дин адамы саясатка аралашпайт деп талашкам, жооп берип коюңуз дейт. Ким айтты аралашпайт деп? Баягыдан бери саясат сүйлөп атам, бир сааттан бери. Болгону дин адамдары эгер саясат адилеттүү түз болсо ушунда гана аралашышы мүмкүн. Анан бирок антип-минтип бир иштерди саясатка айландырып, ызычуу кылып, эптеп курсак тойгузуш үчүн эмес. Эгер адилеттүүлүк болсун десе, туура мыйзам жазсын десе, анда бир жөн аралашса. Анан бирок алдамчылык үчүн топ-топ болуп, адамдарды ишке коюп иштен алыш үчүн андай эмес тууганым. Анан жеке мен өзүмө келе турган болсо, мен адистигим боюнча мен диний билим алган адаммын. Эми өзүм алым деп айта албайм, бирок илим алып жүргөн адаммын. Ошол илимин бергенди мен жакшыраак каалайт элем. Менден сурашты, мен мурда да айтып бергем элдерге, сиз депутат болбойсузбу деди. Анан мен айттым, мен депутат болсом эмне болот деп сурадым. Сурасам, депутат болсоңуз деди, биринчи камри машинеңиз бар болот деди. Мен айттым, менин камри машинем бар, бир тууганыбыз мага подарок эткен, бир досум. Сен жөө жүрбөдө бир камри машина берген, депутаттыктын айырмасы жок. Кайра жаңы 2 жыл жаңыраак меники. Анан сиз анда телефонуңуз бесплатный болот. Мен 2 телефонум бар, телефонума мен качан тыйын салганын билбейм. Кээ бир туугандар маселе айтып башкайсаң ыраазылык кылып, эдинсе салып башка кылып коюшу ошентип түгөнбөйт. Кудайга шүгүр. Майли. Анда сиз депутат болсоңуз дейт, ада микрофонуңуз болот дейт. Микрофон эмне десем, адамдарга сүйүр, адамдар сөзүңүздү угат дейт. Мен айттым, Кыргызстанда менчелик көп угула турган депутат бар бекен. Эхо Манас дегенден 1 саат жума сайын толук сүйлөйм. Бир дагы депутат жума сайын 1 сааттан толук сүйлөгөн жери жок. 2 жумада бир жолу 1 сааттан биринчиден толук сүйлөйм, бир дагы депутаттын сүйлөгөн жери жок. Эң көп сүйлөгөн Текебаев, ал деле мынчалык эмес. Тамчы деген гезитке жума сайын 2 бет толук сөзүм чыгат. Буга президенти деле мынчалык чыккан жери жок. Только менин маселем чыгат мисал үчүн. Андан сырткары 4-5 журналда 5-6 гезитте менин сөзүм чыгат. Интернет, Facebook. Эгерде менин акыркы 2 жылда сүйлөгөн сөздөрүм эсепке алсаңар, 2 жылда сүйлөгөн 2 жылда акыркы берген сабактарымы саат менен уга турган болсоңор, эгерде күнүнө 24 сааттан уксаңар, анда 4 ай убакыт керек болот. Эгерде күнүнө 24 сааттан диск менен мен айткан сабактарымы уга турган болсоңор, акыркы 2 жылдагы ишиме. Муфти 3 жылда кечиресиңер. Муфтиден кеткенден кийинки 4 ай тынбай угасың, тамак жебей, ичпей, намаз окубай 24 сааттан. Демек мен шүйлөп атам. Дагы эмне болот десем, басаң эл урматтайт дейт. Урматтаган эч ким урматтабай кое элек алиге чейин. Самолетке келесиң, элдин астында отурасың.
Birinchi, ikinci nomurdu beret. Abi azıram bir yerge barsam, kayaka bir jerde çay var eken, çay içip kursaksılap daha kete veririz. Kudayga şükür, boldan urmattavay hiç kim halelek. Da oşan üçün nele gerek bu deputattık? Eğer андай olsa men deputat bolbay ele koydum. Eğer ошол жакка барып мыйзам жазасың, сен диний билимиң бар, ушундай деп айтсаң, анда мен айтат элем. Чындыгында ар ким өзүнүн ордун билиш керек. Мен өзүм ордум эмеске барып, мисалы үчүн мен бир мык какканды билбейм тууганым. Мен устамын деп мык каксам болбойт. Же бир уйбаганды уйдун баарын өлтүрүп алсам ал дагы болбойт. Ар ким колунан келгенин кылыш керек. Менин колуман келгени мен ошону кылышым керек мен. А мен силерге урушканга жукуп жарайм, уруш берем анча-мынча. Туура жүр деп айтып берем бир нерсени. Ошонда бир айтыш керек бакыры. Мына айтпай койсо кызычуу болуп кетти биякта. Базаргондо бир жумада кызычуу, кауга. Өлгөндө 2 метр кездеме, 1,5 метр жерге батасың. Міне кызычуу болуп атасың. Ошондо міне шайланасына кызычуу чыгарың келип атат бу жерде. Кайрадан өзбек кылбай урушуш керек ушул жерде башка маселе тууганым. Аринде сен чечип алса болот го акыры. Суу каптап кетип алып кетсең эмне кыласың жериңин бардыгын? Адамдар отуруп мунайса кылса болот, бардыгы чечилбеген нерсе жок. Кыямат болуп кетип атабы? Качан көрсөң базоргондо. Базоргонду бул айткан уярасың кээде. Экиге бөлүп урушуп аттыр базоргондо, кирпич талашып. Анан базоргондо минтип атыптыр, базоргону мечитте онтуптур, анан минтиптир. Акыры элдин арасында көчөдө минтип гардайып басып жүрөбүзбү, жокпу базоргондуктар? Уят болот. Маселени сыртка чыгарбай чечип алыш керек биякта. Чечилет о маселенин бардыгы. О фитне чечилет тууганым. Только отурайлык, биринчи Аллахты эстеп, кичине зикир кылып, бир Куран окутуп, сөздү баштайлык. Анан чечейлик. Бияка эмес, ортого дамыналарды коёлук, мисалы үчүн аксакалдарды коёлук. Маселени чирайлык чечсек болот. Качанга чейин кызычуу болобуз? Акыры көчүп кетпейбиз ушул жерден биз. Биз бардыгыбыз базар коргондукпуз. Ушул жерге бардыгыбыздын акыбыз бар. Демек, кааласак, каалабасак ынтымак жашаганга мажбурбуз. Кимге ким көрүнөт кыйын болуп? Келе туугандарым, ушул нерсени оякка чыгарбайлык, өзүбүз бүтүрө берелик. Ана ошо аэропорт тарапта, Бишкекте хутор деген даргиндер бар. Ошака милиция ишке барса, 25 жылда званиясы көтөрүлбөйт экен, себеби бир дагы чипи болбойт экен. Чипи жуда эле көп аларда. Алар даргиндер, Кавказда кызуу кандуу. Биз жүрүндө болуп калабыз. Бирок өздөрү басып турат маселесин. Молдо дегени бар, аксакал дегени бар. Олтого отуруп карап мындай болду чечип ошо чечет маселени бардыгы. Эмнеге оякка чейин чыгыш керек бардыгы? Туугандар ошону ойлойлу, уят болот. Антип көп чыгара берген бизге туура келбейт. Бу жерден чоң адамдар чыккан. Базаргон илгертен бери диндар жер болсо. Биздин кээ бир молдокелер багымдаттан кийин Ясин сүрөсүн окуу макрук дейт. Макрук деле эмес, адат болуп калган, салт болуп калган. Окуса Ясин окусун, окубаса башканы окусун. Окубай койсо деле зыяны тийбейт, эми окуган жакшыраак. Ясин окуган албетте жакшыраак, бирок макрук деген туура эмес. Аятал курсунан кийин Ихлас, Фалакны айттык. Куран окубай туруп, салаватты шарифке өтүп кетип жатышат. Ушулар туура акмандан дейт. Куран окуган адат бул Орто Азияда эле бар. Биздин жол менен. Бирок Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн окуган сүннөт, анан кийин башка бир аяттардан окуп, анан бата кылып, 3 жолу дуа кылып, 4 жолу дуа кылып, анан бирөөлөр конокко чакырат, барсаң 15 жолу дуа кылдырат. Жеңелерге дуа, эжилерге дуа, кайнэжелерге дуа, күйөө балдарга дуа чыкакта, эми таң кала бересиң. Дуанын паркы кетип калды. Бирок 3 жолу дуа кылып, 2 жолу дуа кылган бул биздин салтыбыз. Салт кече келди. Муса Шариф, Абдушкур ажы биздин алдындар кеңешинин төрагасы экөөбүз анан ошонун мечитине барып лекция өтүп атат, анан дуа кыл десек 15 мүнөт дуа кылып берди, ыраазы болдук. Чынында башка араптар келсе дуа кыл десе, вала бир неке айтат. Дуа кыла бер. Намаздайын дуа кылсаң сонун болот, сооп болот. Эмнен кетти атоноку? Шашып ичиң ооруса барып келе бер, башка отуруп окуй беребиз. Бирок кээ бирлер Куран окусаң шундай шашып чыгат. Сага мен жомок айтып атам же манас айтып атамбы? Аллахтын сөзү окулуп атат. Кичине ук, ырайым болот жүрөгүңө, шифа болот жүрөгүңө. Бирок кээ бир адам шашып атса, сен сөз отур дебегиле, шашса барсын, эртең отурат, бүгүн отурбаса. Менин дадам Россияда жөнөтмөкчү, мен өзүмө хокушум жок, нема кылай дейт.
Sen атаң Россияга жөнөткүсү келсе, сенин каалооң жок болсо, атаң айтып көр сен, ата, ошо жака барып таба турган тыйынды ушул жерден тапсам болобу? Ушуга аракет кылың. Ушул жерде диниме бекем болушундай кылайын деп атаң менен сүйлөш. Атаң адам, атаң бардык адамдардан сага ырайымдуураак, мээримдүүрөөк. Балким барганың туура болот, сени кичине пышып келесиң барып. Маминкинсин болуп жүрө берип кечке койдун дүмбәсиге аш жеп жүрүп аякка барып кичине капуста жеп, тар өзүңө келип каласың балким. Атаң менен сүйлөш. Биз Россия Федерациясында иштеп мусапыр болуп жүргөнгө байланыштуу квартирага төлөп жаткан акчаларыбыз жылдар өтүп бир үйдүн акчасы кетип калат экен. 6 киши бир туугандарбыз. Суроо. 10 жыл убакытка Россия мамлекет үйлөрдү ипотекага насыя берет. Ошол үйдү алып төлөп жашаса болобу? Келечекте насыя бүткөн өзүбүзгө калып кетет. Ипотека үй алса болобу дейт. Россияда болот. Анткени Россия дарыл харп. Бир гана Татарстан, Башкырстан, Кавказда болбойт. Андан башка европалык бөлүктө Россияда Москва, Санкт-Петербург ушулар бар го. Ушул жерлерде ошол банктан кредит ипотекага үй алып, анан төлөп кутула турган болсоң болот. Анткени Ханафи мазхабта дарыл харпта харби менен муслим ортосунда риба жүрбөйт дейт. Бирок төлөп алып көзүң жетсе. Анткени булар төлөйт 10 жылда кайра келгенде квартирага төлөгөн акчасы үйдүн пулун ашып кетет. Ушинтип мурдунтугу бир орусту байытып келет. Ошондон үйдү сатып алса, кийин сатып берсе, пул чөнтөгүндө калат. Ханафи мазхаб боюнча дурус. Мустафа Заркан фатвасы бар. Айыл имамы айылдагы аялдарга бир үйгө топтоп баян берсе болобу дейт. Тизилип олтуруп албасын да. Мисалы үчүн мен дагы айына жумасына бир жолу аялдарга сабак берем, 1,5 миңге 100, эме 500ге 300 аялдар келет. Бирок парда менен. Парда деген аялдар бөлөк отурат, микрофондо сүйлөшүп угуп берет. Биринчи жакшы эле сүйлөшөт, анан кийин тааныш болот, анан кийин сурашат, башканан кийин кантип чаташып калганын билбей калат. Ошон үчүн этият болуш керек. Жаман, аралашпаш керек. Кошну айылда намаз окуй турган, бирок атахандар, бабахандар деп адам окуй турган көз ачык бар. Ал көз ачык тойлордо кассапчылык кылат жана көч таратат. Анын сойгон эти адалбы жарамбы дейт. Эгерде көз ачык болуп, эртең ондой болосун, бүрсү күнү мындай болосун деп гайыпты айтып берсе, бул капыр, анын сойгон малы арам. Эгерде карта ачып, койдун далесин кармап, төлгө салып берип, эртең эмне болотун айтып бере турган болсо, бул гайыпты сүйлөп атат, бул капыр. Мунун сойгон малы бисмиллахны 15 жолу айтса дагы арам. Бирок башка бир мусулман бисмилlah союп берсе, анан бул жиликте пышырып тарата берсин, анакы жарай берет. Болон эки колун жууп алган болуш керек. Сойгону арам. Музыка жана ырлар жана бийлөө жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Азыркы учурда элибиздин арасында кеңир таралган бид'аттарды айтып берсеңиз, мен өзүм азыркы учурда бойдокмун, бир кыз менен сүйлөшөм. Негизи кыз менен жигиттин ортосунда мамиле канчалык деңгээлде болуусу керек, ушул тууралуу айта кетсеңиз дейт. Биринчи суроо боюнча көп эле айтылып жүрөт, экинчи суроо боюнча айтып атабыз, үчүнчү суроо боюнча кыз жигит болуп сүйлөшкөн жакшы эмес. Бул арам. Бир көрүп, бир сүйлөш, анан жакса үйлөнгөнгө ниет кыл, анан үйлөн болду. Ого үйлөнүп сүйлөшөм жадайсың. Бир эки досуңуз бир кафеге барып, чай ичип атса, идиш көтөргөн кыз келип, тамакты зиркилдетип, зырк деп зиркилдетимиш. Эй, сага окшогон катындардын айынан үйдөн тамак жей албай, ушул жерден нормально жейин деп келсем, сен мага зиркилдеп атасың. Деп ана, ошон үчүн сен катын алгандан кийин аны менен сүйлөшө берип, сөзүн уккуңам келбей калат бир күн келгенде. Ошо азыр сүйлөшпөйлү жигиттин өткөрө бер, бир көр, жакса үйлөн, анан кийин дагы көрө жатарсың. Мавлуд окуу бул бид'ати хасана деп окулуп жүрөт, бирок бид'ат исламда уруксат берилген эмес го, себеби динибизди Аллах Таала толук кылып берген го, кошумча да, алымча да кереги жок го дейм. Динибиз толук дин. Аллах Тааланын динине кошумча алымчанын кереги жок. Динибиз ушунчалык толук дин, кыяматка чейин жарай турган дин. Ошол динибизде кайсы бир жаңы маселелер чыгып кала турган болсо, ошол жаңы маселелерге дагы жооп бере турган дин.
Oşelle uçuda bizim dinimizde kebir nerselerden asli var, kebir asli yok. Mevlüt boyunca. Bu boyunca men kitaplarında yazgan, okugan emes boluşunuz gerek. Okugan bolsoňuzdur aytıp bereyin. Bid'at bu жаңа çıkan nerse. Eğer dinde negizi yok, jön yerden bid'at çıkarsa bu bolboy turgan mesele. Misal üçün Peygamberimiz tuğulgan günde uşunu mayram, praznik, ayt dep alsa bu to'g'ri emas. Biroq Peygamberimizni estep, Peygamber tuğulgan günde oşol estep, biroq oşol günü je başka günü dele jönere salavattardy okup, Peygamberimizni zikir kılıp, bir Peygamber tarixinden okuy turgan bolsa, ayt emes dep etiqat kılıp. Biroq uşunday bir jakşı gün dep aga ziyany тийбейт. Antkeni uşul gün özü berekeli gün. Dalildir. Peygamberimiz aleyhisselam aytdı, er düýşembi, er beýşembi oroza karmagıla dedi. Napil oroza. Anan suraştı, minege dedi. Dese aytdı, düýşembi günü men tuğulgam dedi. Panedenlik günü, oşol şükür ayt oroza karmayım dedi. Demek Peygamberimiz özünün tuğulgandygyna şükür ayt oroza karmawatsa, biz dele Peygamberimizin tuğulganına şükür aytıp, bir gün oroza karmap mavlid ötkür koysak ne olur? Mavlid ötkür söz türde veçir boluş şart emes. Mavlid degen 2 rekat namaz okup koy. Je bir kambagал sadaka berip koy Peygamber destep, je bir ömür boyan okup koy degen ele mesele. Kaçan bid'at bolat, oşonday sözsüz boluş gerek mavlud degen. Adamlar çoğul erkek katına aralashıp ketiş gerek. Ana oşonda bilet veçil bol ısrap boluş gerek. Muna oşonda bid'at bolat. Peygamberimiz aleyhisselam'dın törölgönde Abu Lahab Süvayba degen küngü var ele. Anan ükanın balası tuğuldu dep suyunçulep kelgende Süvayba küngdü azatlıkka çıkarıp jiberde jariyany. Kıyamatta oşol Peygamber törölgöndügünü suyunçuga küngdü azatlıkka çıkargandygy üçün Abu Lahab'dın tozoktoğu azabı jеңil bolat. Tozoktoğu en jеңil azap Abu Lahab'a berilet. Al kaysıl azap dese tamanına koyulungan çokton mesik kaynayt deyip. En jеңil azap. Oşol birinci günü kiçine jеңildetken, pasayat eken. Minege Peygamber'in tuğulganına süyünüp. Emi biz musulman cemaat Peygamber tuğulgan eken şu gündür dep süyünüp koysak, andan bid'at dile olup ketpeyt. Anan bir nerse bid'at hasana sayyi'a degeni, Peygamberimiz kullu bid'atin dalalatun ve kullu dalalatin finnar. Her bir bid'at dalalat adaşkandık, her bir adaş tozokta degeni, bu doşul her bir jaman bid'at, hakiki bid'atka. Biroq biz bid'at dep aytıp koygan menen, biroq bid'at emes. Tagıragı jakşı bid'at dep aytılgan nerse bul bar. Antkeni adamlar ilgari taraf okuganda her kim özünçe okuyu veretile. Anan Hazreti Umar'ın vagında bardığın bir imamga çoğultup, emi tarafını bir okugula degende Hazreti Umar karap durup, bul kanda jakşı bid'at dep aytkan. Demek jakşı bid'at, bu asli bid'at emes. Asli bar şariatta, biroq emi biz murda bunday bir köp tanazar al bilbegen üçün bizge bid'at bolup görüngen nerse. Misal üçün apalar dele süylögöndö gede baldarın ölüň oturayın dep koyot, biroq al balasını jakşı görüp atkany. Gel ölüň oturayın deyip. Ölüň oturayın degen ölüp kalsaň oşol ölügüň bargo mayit. Oşonun üstüne çıkıp oturup alayın degen söz, sen ölügün görensen ölüp kal degen tilek bolat. Biroq eneler baldarın aytıp atkanda ölüň oturayın degen sözü al anday emes manide. Al bul degen erkeletip göstüybesin degen mani aytıp atkangana gerbe dep düşünüş gerek da tuğanım. Oşonun üçün bizde mavlid okugan jakşı. Anan biroq kede mına bizde jana müşkürük şat okup atkan to'g'ri emes. Müşkürük şat dep ayalдар çoğulup alıp okuyt go, atalagılı unsurap bul to'g'ri emes. Anan mavlid okuganda da özüňөр düşünbegende okup aýla koygula. Sozolan tuğurday veret, başka bir öz kalgan otura veret. Yok. Özbekler özbekçe, Kırgızlar Kırgızça, Oruslar Orusça kitap alıp Peygamber'in hadislerini okugula. Oşo. Bir günge belgilebegile, ay sayın okugula, her cuma sayın okugula. Oşonda tertip doğru bolat inşallah. Bizde ele biz menen koşu yaşagan eşen, törö, maksım degen adamlar var. Bizde eleveci ayırması var mı? Törö degen, eşen degen bular Peygamber'in tukumdarı degen adamlar. Maksım degen moldanın balası degen söz biz değil adamlar. Takva olsa urmattayız, takva emes bolsa urmattabayız şu. Al eşen bolgan üçün öyle olup ket degen söz emes. Eşen bolup eşende jürse, takva bolsa, ilim alıp amal kılsa urmattayız. Eşen minde anan keyin eşek bolup ketken bolsa jüre bere jürgön jerinde. Ayalı folbin bolsa, eri şu yıldan kaytarmazsa, ular olsa cenaze okula deme. Folbinge okulbaydı.
Köz açık, ayalı, bakışı köz açık bolup ketse, kүйөөсү kaytarbasa okulabı deyt. Kүйөөsü kaytarbasa, oşoga ikrar kılıp, oşonu tuğra dep bilse, kүйөөsü de kapır bolgan bolar. Anan kүйөөsü balkim kaytarıp atkandır, eşti cevap al, kayaktan bilesin sen. Oşonu açık bilbegenden keyin, ayalı ölse janaza okubayбыз, erine jap fasık eken de okup koya berебиз. Bir sorum var, aytыңызчы улутчулук кылса, өзбек кыргыз кылып şu жөнүндө айтып бериңизчи, рахмат дейт. Эми бул жөнүндө көп айтабыз тууганым. Адамды улутка бөлүү туура эмес. Bir улуттан жакшы эмес. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Аллахтын астында эң урматтуурааңар, эң сүйүктүүрөөңөр такыбараагыңар дейт. Адамдын улуту керек. Улутты урматташ керек, сыйлаш керек. Бирок улутун ким деп адам таанышканда гана мен кыргызмын, мен мундузмун, мен өзбекмин, мен анжандыкмын деп таанышуу үчүн гана. Литаарафу. Бири-бириңер таанып билүү үчүн гана дейт. Ана мен сенден кыйын болдум, мен деген делебоймун, сен деген мындайсың десе, анда бул адам бизден эмес болуп калат. Мен таассаба фалайса минна, кимдегим таассуп кылып, улут болуп, уру болуп бөлүнө турган болсо, ал менден эмес деп пайгамбарым ачык айткан. Егиз үкөмдүн бирөөсүн авам багып бала кылды. Авамын баласы болду. Эми ушул акыретте нике кыйганда кандай болот дейт. Эчтеке болбойт, ушу никени кыя берет, өлө берет, өлгүсү келсе, ажал жеткен болсо. Болгону өзүнүн фамилиясында калганы жакшы. Өзүнүн атасы туруп башка бирөөнүн атасына жаздырып алган бул туура эмес. Ана муну келиндер келгенде күйөөсүнүн фамилиясын өткөрүү дагы туура эмес. Келин өзүнүн фамилиясында калсын. Келин өтпөй койсо сен өтпөйсүн дебегиле. Ал туура эмес, күнөө иш болот. Ошого ар кимге өзүнүн фамилиясы керек болот тууганым. Анан эми бул авасы багып алган болсо, авасы өзүнүн атасында эле иншалла Кудайым берекесин берсин. Намаз окуп бүттүм деп салам бербей калса эмне болот дейт. Салам бербей калса тарки важип болгон болот, намазды кайра окуп бериш важип болот, окубак ошо менен бүтүп кеткен болот. Тарки важип. Анан салам бербей калып көккө чейин туруп калса, сажда сак кылып берип анан салам кылат. Арстанбабга атап баланын көкүлүн алса болобу же болбой ширк. Мазарга көкүл байлаган, пияланы коюп тегеретип кыркып өрүп койгон, анан оного эмне дөтүп берейин, дагы бир неке дегендердин баары болбойт. Мусулманчылыкка натуру каршы келет, туура келбейт. Хажига барып калган муъмин кишинин зданиясы бар болуп, уну кредит берадыган жойго суралса, берсе буладымы, жок болмойду. Уруга бөлүп алынышат мүрзөнүн ушул туура жок. Мүрзө ошакта бөлүнбөйчү туугандар. Бул уруунун мазары кыйын эми бул. Бир айылдык болсо бир эле мазар кылыш эми, ар бир уруу өзүнчө маала болуп, өзүнчө мазар бөлүнсөндө бир жөн. Анан бирок сен бияка коюлба, мен бияка коюлба. Тууганым, бул география жердин үстү эле, астында география жок. Бардыгы бир аалам, халас. Читага барсам, Россияга барсам айтат, таксыр алам дейт, амине десем айтат, өлүп калса өлүктөр алып кетип атабыз, эмне кылабыз? Алып кетип эмне кыласыңар? Жер тар бизде дедим. Ошого көмөр Россия келген экен. Москвада билесиң, Москвада өлүктү көмүш үчүн 5 саат машина менен апарып көмүшүң керек. Москвада мусулмандардын күнбөзүндө сага орун жок. 5 саат апаргандан көрө самолет 5 саат апарып кое берсин. Сен Читаңда жаман жер көп экен, ошака өлө бер. Жердин сырты тоголок, сыртында бөлөк ичи бирде кирип кетесиң, болду, баарын чогуу болосуң. Ошон үчүн өлгөн жерге көмүлө бер. Эми ошого уруунун кереги жок тууганым. Өлөбүз 2 метр жер кийсин, жерем сага калбай калат. Ошо менен бир үстүңө маке кетип ошо менен жүрө. Өзү ажы болуп сөгүнө берсе болобу, ашыкча эле сөгүнөт, эмне кылса болот, күнөөгө деле батып жатат го сөгүнүп дейт. Эми Кудай мынсап берсин дейбиз. Аллахы мынсап берсин, пайгамбары сөгүнгөн эмес тууганым. Ага ининин балдары бири-бирине үйлөнсө болобу, экөө тең бир үйдө чоңоюшкан дейт. Шариат боюнча болот тууганым. Бирок биздин салтка туура келбейт. Таптакыр катын түгөнүп калып ааламда, ушуга үйлөнбөсөм болбойт деп, муну аранын башына чыгып алып боюму тиштейин десе, үйлөп коебуз. Болбосом алысыраак жерден алган жакшы болот. Эки бир туугандын балдары үйлөнсө болот, салтка туура келбейт. Бирок динибизде бул нерсе такыр болбой калса анда болот. Анан дагы бизге имам болом дейт, ошол туурабы? Имам болом дегенде имамга шайлабаш керек. Болбойм дегенде келип шайлаш керек.
Nafil orazda qarmab turib, açıp jüberse qazası bolot. Wala tubtilu a'malakum degan ayat var, amalыңарды buzbaglar degan. Bolot, biroq qazasını tutup beresin. Ayallarımыздың kiyiniş жөнүндө түшүнүк берип коюңузчу. Кээ бирөөлөр жолук салынып туруп, чыкытып шымданып алышат дегеле аялдардын кандай кийиниши. Азыр келесак, өзгөндөн келдик да, через өзгөн келесак, бир эжебиз кетип атыптыр, көйнөк кийиптир, ушу фигурасы көчүктөрү билинип турат. Башында жолук салыныптыр, жылтырак стоптору бар, жаңы жылда анан бетине кара никап тагып алыптыр. Не деген кийим бу? Ол хижаб эмес. Ого, yana bitta hijab керек üstüne. Hijab ayalдын фигурасын көрсөтпөй турган кенен болуш керек. Бетин жаап көтүн ачып алгандай болуп калыптыр десепте. Андай болбойт. Бетин ушунча жаптыңбы, биягыңы дагы жап. Hijab деген аялдардын кийими аврат жаап туруш керек. Кап-кара кийин элдин жүрөгүн түшүрбө. О Саудия менен Иран кийсе сен деле кийип ала бербе. Пайгамбардын аялдары кызыл сары кийим кийген хадистер бар. О карам кийим кийип, бизге өзүңүн жа диндар экенин көрсөтпөй эле кой. Түшүндүңбү? Бизде кара кийбей эле кой. Бирок олуттураак, серьезныйраак бир күрөң, карала турла бир нерселерди ки, элден бөлөк нерсени кийбесең тууганым. Сен капкара көчөгө чыксаң, эл сени кайра карайт мынтип, мына эмне экен деп. Хижабтын максаты элдер карабасын деген сөз. Аталар, апалар, чоң апалар кийген кийимдерди кий жакшынакай болуп эле. Бирок узун болсун, этеги узун болсун, кенен болсун, анан кулактары, чачтары көрүнбөсүн. Ошол кийим болот. Мен айттым жанындагыларга, мына эмне хижаб дедим. Эмне хижаб бу? Алтын арамбы же арам адалбы? Күмүш шекек тагынсаң, зекетин канча бериш керек? Алтын эркектерге арам. Күмүш тагы эркектерге арам, бир гана шакек тагынса болот, тагынган шакегиңе зекет бербейсиң. Эркектерге сепичка тагынган болбойт туугандарым. Ону жеңелерге бергиле. Уят эркектерге мончок, сончок, жылтырактардын бардыгы ачыкта сааттасаң болот, анан калганына болбойт, уят болот. Эркекке бул жакшы эмес. Бул харам. Аялдар тагына берсин олордун бардыгын. Өткөн сабактарыңызды бир жерине түшүнбөй калдым. Сиз Аллах кайда деп суроо бидат деп айттыңыз. Аят аль-Курсийде Аллахтын курсийи бар, ал асман жана жерден чоң деп айтылат го. Исра Мираж түнү пайгамбарыбыз 7-чи асманга чыгып, Аллах менен сүйлөшкөн жана 5 убакыт намаз парыз болгонго. Жибрил алейхиссаламда асмандан вахый алып түшпөдүбү? Биздин түшүнүктө Аллахтын заты асманда, сыпаттары бардык жерде түшүндүрүп берсеңиз. Аллахтын кайда деген суроону бидат деп мен эмес, имам Малик айткан. Кайда деген суроо бул мекенге карата берилет. Кайда десе тиякта, биякта деп жооп бересиң да. Мекен бул махлук жаратылган. Качан десең бул замандан суралат, заман жаратылган, Кудай Таалам жаратуучу. Ошон үчүн Кудай Тааладан качан жана кайда деген суроо менен суралбайт. Бул бидат тууганым. Анан сен айтып аткан аят хадистер боюнча иншалла айтып берем. Бул сага сабак берип аткан, дарс берип аткан жана эшендарың сал адашып калган кичине. Бул аяттардын маанилерин бардык иншалла башка сабактардын биринде кененирээк айтып берем. Бул боюнча Жаллабатта айткан бул сабакты иншалла анан базорунга дагы иншалла сабак кылсак жакшы болот иншалла. Же бул боюнча Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун Сүнни акидалар деген китебин оку. Же Талхис Акай Тахавия деген өзбекче жаңа чыгып мен көрө элекмин, ошону оку. Ошондо айтылган маселе. Анан бул сен бул маселе менен мени чочутуп берген жоксуң. Болгону сал кыйшайып кеткенсиң, анан ондоп коелу иншалла. Шииттер мусулманбы же капырбы? Алар сахабаларды сөкүшкөн өкө бир адам. Анан сен жазып аткан катыңда 99 ката бар тууганым. Сен өзүңүн өзбекчеңи же кыргызчаңы эптей албайсың, анан кантип арабча тексттерди түшүнө бересиң? Мен ошого түшүнбөйм да. Мисалы үчүн мен мектеп медал менен бүтүргөм. 1-4 жок бүтүргөм. Анан дин окуп шарият окуп атам. Сен азыр жазып аткан катыңдын өзүндө муну өзүңүн эне тилиңде эптеп жаза албайсың, оюңду түшүндүрүп бере албайсың. Муну катыңда бир сүйлөмүңдө 10 катадан турат сеники.
Эми мен сага кантип айтам? Энең тилдеге сүйлөгөн тилди эттеп жаза албайсың, кантип ана Кур'ан аяттарындагыларды терең түшүнө бересиң? Алиги ичип тойбогон жалап тойбо дегенде геп да. Сүмөлөккө бир пиала гардын толту сүмөлөк берсе, шурулдатып ичсең, анан калганын жаласаң, жалаймен тойбойсуң аны менен. Ичип тойбогон жалап тойобу? Өзүң чала сабат болсоң, арабча эмес кыргызча эптей албайсың, же өзбекчене. Даже билбейм сен өзбекпи кыргызбы? Мен мисалы үчүн да. Анан сен кантип аяттарды түшүнөбүз биз деп. Сен кимсиң түшүнө бергидей? Сен кимсиң түшүнө бергидей? Имам Малик айтты, сен кимсиң аны айтып аткандай? Болгону сага бир устаз ошентип айтып койгон, Аллах заты асманда ондай мындай деп мушаббиха болуп кеткенсиң. Мен ошон үчүн бияка келип атам, айтып берейин ушундай нерселерди деп. Ага дагы өчүрүт келет, же сабактар ошол боюнча уктуганым, адис тартиби менен келет. Сен ойлоба, сен биринчи уккан маалымат эч качан туура болуп кала бербейт. Адамдар ушундай да. Бирөө биринчи дарс айтып берсе бир маалыматты. Ошол биринчи уккан маалымат сөз туура болуш керек, экинчиники ката боло берет. Ошо биринчи уккан маалыматка ошону калып кылат да, ошого салып көрөт, туура келсе туура, туура болсо ката деп. Ону сага ким айтты? Кур'ан эң акыркы китеп го, бардыгын өчүрүп кетти го. Сен о бурчка бекинип алып, күчү деген сабак берген дарсиңер туура болуп, анан калганы ката болуп кала береби? Эмне ким айтты сага сенин устазыңкы калып болуп калды деп? Имам Малик айтып атса бидат деп. Мисалы үчүн тууганым. Сен урушкан жок, болгону мен чындык айтып атам. Анан буга атайын убакыт бөлүш керек, бөлө турганда айтабыз. Жалал Абадта окутканбыз, анан Бишкектен сабактарым карасаң бул нерсе бар. Шииттер мусулманбы же капырбы? Кече как раз сүйлө, шииттер 4 бөлүккө бөлүнөт. Бирөө капыр, бирөө фасык, калганы чала мусулман. Насат медиадан карасаң чыгат бул боюнча. Шииттер боюнча китептер бар, шиялар кимдер деп ошону окусаң билесиң. Алар Исна Ашария шииттер боюнча. Ибадия, Насырия деген шииттер бар, булар капыр. Исна Ашария булар өтө фасык. Анан Зейдия деген шиит, булар мусулмандар, анан ошо окшогон дагы бир шииттердин түрлөрү бар. Сирия, Ирактагы мусулмандар шииттер туурасында. Шииттер боюнча мен ойлогон базар коргонго ушун лекция окусам туура болобу жок, анткени бизде көбү нерсе мындай атайын илим жолуна түшкөн адамдар эмес, жалпы адамдар болуп атпайбы? Мен ойлогом, эгерде университеттин студенттери болсо, диний медресенин, анда ошондой тереңирээк окусак деп. Бирок мен суроодон билип атам, демек акыйда маселеси боюнча сабак айтсак зыяны тийбейт экен деп. Балким кийинки сабактарда бир бул суроого 10 мүнөт, бул суроого 10 мүнөт атайын бир айтып берген аракетин көрөм иншалла. Кайсы бир алым же карылардан бирин жамандаган адамдын уругунан алым чыкпайт деген хадис барбы дейт. Уламалар ушинтип айтышат. Биз кандайдыр бир иш жасамак болсок, Расулуллахтын тарикатынан чыкпайбыз. Бүгүнкү күндө динди саясатка аралашпаш керек дешет. Бирок Расулулла кайсы бир коомго же падышаларга даават кылып жатканда силердин алып барып жаткан саясатыңар туура эмес, ыйман келтирип менерчигиле деген ушундай кылгандыгы Расулулла саясатка аралашканы болуп эсептелет го дейт. Эмне үчүн силер динди саясатка аралаштырбайсыңар дейт. Мен айттым бул боюнча. Аралаштырбайбыз дегенче кур сасып кеттир просто. Ошон үчүн аралашпай атабыз. Бизге таза саясат керек деп айтып атабыз. Эч ким аралаштырбайбыз деген жери жок тууганым. Болгону туура саясат болуш керек. Үйлөнүш кандай адамга важип? Мен үйлөнөйүн десем, жекече тамым жок, кандай болот? Квартирада жашай бер. Карыз алып катын ал, катын жеңге калат, карыздан кутуласың. Сим картада Мегакомдо карыз берет, 100 сом берсе 110 сом калып алат, ушу болот. Анткени нак берсең мынча пул, насие берсең мынча пул деген сөз. Менин китебим бар. Таксырым, китеп сатам ким алат, китеп сатам ким алат. Таксыр айттыңыз, таксырым канча пул? Нак берсең 10 сом, насие берсең 12 сом деп айтам. Азыр аласың 10 сом бер деп айтам. Эртеңби? Майли, анда 12 сомго ал деп айтам. Түшүндүңбү? Мына ошондой. Сен ого насие алып атасың, ошондой сөз. Адамдардын кылып аткан ишин дарыл арамга чыгара бербе. Салып көр, бу бапка салып көр, болбосо бияка салып көр, бияка салып көр. Такыр түшпөй калса анан туура эмес деп айт да. Анан бисмилла дегенде эле туура эмес дей берсең, жанагыдай бол туура эмес болуп калат тууганым. Сен алым катарында, муфтий катарында ошол адамдын кылып аткан ишин туурабы деп динге салып тууралап көр.
Tuura bolbay kalsan ayt tuura emes eken dep. Ana tuura emes dep aytetten tuura çıkıp kalıp uyat bolup жүргөндөн жаманы жок. Farz namazды окуганда имам Фатиханы окуп бүткөндөн кийин амин иштен айтылабы же үнчү чыгар? Иштен айтылат. Сырттан айткан макруh. Далилдери интернетте сабак айткан, ошону карап алсаң болот, эгер далилге кызыксаң. Бирок жок ушундай кыйкырып амин дегениң макруh. Намазда кол көтөрүп окугандары муттафакун алейхи мени болгон хадистерде келет. Ким пайгамбар алейхиссалам сүннөтүн мансух кылган кайсыл алым дейт. Алымдар мансух кыла албайт, пайгамбар өзү сахих хадистерде мансух кылган. Эмнеге колуңарды көтөрүп окуп атасыңар, колуңарды көтөрбөй окугула, колуңарды түшүргүлө, тынчтангыла деп пайгамбар өзү айткан. Бул да айтылган, ошол биздин Мишкаттагы сабагыбызда Насат медиада бар. Бир 6 саат уксаңыз түшүнүп аласыз маселени. Манас айтуу болобу, төкмөлүк комуз болобу дейт. Манас айткан болот, зыяны тийбейт. Төкмөлүк дагы жакшы. Төкмөлүк деген бул арабтарда деле бар, азырга чейин айт төгүп беришет. Анан комуз маселеси боюнча эми аны ошол айткандар айтып атат, анан дегендер деп атат тууганым. Аны көп деле мындай бир четке кагып же болбосо бир неке деп айтып бериш, кээ бир нерсеге жооп бериш эртелик кылат. Балким ар нерсе өз убагында жооп берилет. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Ajaka menin akam ооруп атат дейт. Атам менен апам ооруп атат дейт. Кудай Таалам аввалан ооруп аткандардын бардыгына шифа ажил берсин. Ооруп өткөргөн күндөрүн билип алган күнөөлөрүнө кафарат кылган болсун. Кудай Таалам өтүп кеткен маркумдарыбыздын бардыгына бейиштен орун берсин. Артында калган перзенттерине, жубайларына, туугандарына, эли журтуна Кудай Таалам ыймандуулук, сабырдуулук ата эткен болсун. Ушул жерге иштери болсо дагы таштап, ушундай бир ысыкта чарчабастан келип, ушул жерге кайыл болуп, анча-мынча урушканымы угуп, чыдап, угуп, ушул жерде кол көтөрүп турган жами бардык мусулмандардын Кудай Таалам эки дүйнө шарманда кылбасын. Кудайым жами тилектерибиздин бардыгын кабыл кылсын. Урук тукумубуздан жаман чыкпасын. Кудайым адалдан рызкы берсин. Кудайым шерменде кылбасын. Кудай Таалам жүрөгүбүздү нифактан, эки жүздүүлүктөн, хасаттан, ар кандай жаман нерселерден өзү тазалаган болсун. Адалдан рызкы берсин. Кудайым эки дүйнө шерменде кылбасын. Кудай Таалам элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Ар жерде фитне болуп урушуп аткандарга Кудай Таалам ынтымакчылык менен чечип алганды Кудайым насип кылсын. Элибизге, журтубузга дин берсин. Диндарларды көбүрөөк кылган болсун. Динден алыстап кеткендерге хидаят, тауфик, рушд Кудай Таалам ата эткен болсун. Кудай Таалам кимдин кандай дуа тилек, максаты ошо жеткизген болсун. Талип илимдерибиз, карылар заттар Кудай Таалам илимдерине береке берсин. Тижарат кылып аткандар, мал карып аткандар, дыйканчылык кылып аткандар, элдин кызматындагы мугалимдер, милициялар, доктурлар, бу катталар, кичинелер Кудайым бардыгына тилеген тилектерин берген болсун. Акыретке барганда пайгамбар алейхиссалам шафаатына мушарраф болуп, Кудай Таалам өзүнүн жүзүн көргөнгө мушарраф болгону Кудай Таалам насип эткен болсун. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Бирахматика архамар рахим.